Сиздердин араңыздарда дагы бирөө өзүнүн икигайын тапкан эмес болушу мүмкүн. Балким билет. Мисалы үчүн жөндөмүңүздөр кайсыл тарапта болсо, ошол тарап менен алектениңиздер. Кайсыл тарапта болсо, ошол тарап менен алектенсеңиздер, ошол тармак менен. Ошондо сиздер эмне кылат экенсиздер? Өзүңүздөрдү бактылуу сезесиздер. Өзүңүздөрдү бактылуу сезген бул эмне кылат экен? Сиздердин өмүрүңүздөрдүн узарышына алып келет. Өмүрүңүздөрдүн узарышына алып келет. Эми андан кийин биз сиздер менен өзүн өнүктүрүү боюнча мурда деле балким өткөнбүз. Сиздер менен өзүн өнүктүрүү деген бул экиге бөлүнөт. Сандык өнүгүү жана сапаттык өнүгүү деп айтканбыз. Жаңы киргендер үчүн сандык өнүгүү жана сапаттык өнүгүү деп айтканбыз. Сандык өнүгүү бул адамдын жашы, курсу, мисалы үчүн быйыл 30 жашта же 45 жашта болсоңуз, 31, 46-га 45-46-га чыгышыңыз 1 жыл кошулушу бул сандык өсүшү. Адам каалайбы, каалабайбы, анын жашы өсүп кете берет. Бирок сандык жагы өсүп кете берет. Сапаттык жакты өстүрүү бул адамдын өзүнүн немесинде, колунда, өзүнүн эркинде. Адам эгерде каалай турган болсо, демек ошо аракет кылса гана сапаттык жагы өсөт. Бул адамдын акылы, адамдын тажрыйбасы, адамдын билими, адамдын кругозору, адамдын түшүнүгү жана парасаты жана башкасы да. Мисалы үчүн айталы, мына менин жашым айталы же сиздин жашыңыз, мисалы үчүн менин жашым 31-де дейли, мисалы үчүн 30-да. Эми балким сапаттуу сандык жагым, сапаттык жагым канчага чыккан? Балким 18 жаштагы жаш бала болушу мүмкүн. Түшүнүктөрүм, сүйлөсөм жаш баланын сөзүн түшүнүшүм мүмкүн. Балким биздин арабызда деле ошондой адамдар болушу мүмкүн. Жашоодо ошондой адамдарды толтура жолуктурасыз. Жашы 45-ге, 50-ге келип калган, бирок сүйлөсө жаш баланын сөзүн сүйлөйт. Бул өспөй калган да. Же болбосо 45-ге келип калган, жаш баланын сөзүн сүйлөйт. Бир жаш баланын башы жете турган нерсеге, жаш баланын акылы жете турган нерсеге анын башы жетпейт. Мындай адамдарды толтура көрөсүздөр. Тилекке каршы коомчулугубузда дагы ушундай адамдар бар, бирок биз ошолордун арасына түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз канча керек өзүбүздүн сапаттык өсүүбүздү, сапаттык өнүгүүбүздү эмне кылышыбыз керек? Алдыга жылдырышыбыз керек. 30 жашта боло турган болсоңуз, баягы сапаттык өстүрүүңүздү 40-ка алып келсеңиз болот, 50-ге алып келсеңиз болот. Ошон үчүн элибизде айткан, не деген кыргыз элинде, акыл жашта эмес, акыл башта деген. Дагы бир сонун макал бар. Теректей бой бергиче теменедей акыл берсин дейт. Туурабы? Теректей бой бергиче теменедей акыл берсин дейт. Мына ушул нерсе каяктан келген? Бул кыргыз элиндеги саморазвитие, мына ушул. Өзүн өзү өнүктүрүү деген ушул. Кээ бирөөнүн теректей бою бар, бирок теменедей акылы жок. Тескерисинче бирөөнүн теменедей бою бар, теректей акылы бар. Мындайча айткандачы, тескерисин айта турган болсо. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Биз сапаттык өсүүбүздү алдыга жылдырышыбыз керек. Туугандар, окуш керек, билим алыш керек, аракет кылыш керек, тытыныш керек. Мына ошондо гана эмне болот? Биз сапаттык жаныбыздан өсөт. Тилекке каршы мына досторуңуз менен байкасаңыздар, бардык отурасыздар. Мисалы үчүн чайда отурасыздар, бир жерде бир отуруш болуп калат. Мисалы үчүн кафеде отурасыздар, барып отурсаңыздар, көпчүлүгү өспөй калган. Эгерде байкасаңыздар, сиздерде эгерде биринчи жолуксаңыздар, мисалы үчүн 1 ай мурда жолуктуңуздар, же мисалы айталы 6 ай мурда жолуктуңуздар, кийинки дагы бир 6 айдан кийин жолуктуңуздар, экинчи жолу жолуктуңуздар. Эгерде экинчи жолу жолукканда биринчи жолкусундагыдай сөздөрдү сүйлөй турган болсоңуздар, анда сиздер өскөн эмессиздер. Сапаттык жак ошол бойдон турат. Сапаттык жак ошол бойдон турган болот. Себеби мурдакы биринчи отуруштагы ушактарды кайра экинчи жолкусунда кайра ошол эле сөздөрдү сүйлөй турган болсоңуздар, анда сиздер өскөн эмессиздер. Группабой өскөн эмес, талпа өспөй калган. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде байкасаңыздар, ошол жерде кээ бир адамга, мисалы үчүн бир адамга толтура адам отурат, 10 адам отурат, же 5 адам отурат. Ошонун арасында бирөө сүйлөп, бардыгы ошого суроо берип аткан болсо, демек калганы өспөй калган, бирөө өсүп кеткен. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Сапаттык жакты өстүрүшүбүз керек. Анан мындай дейт да, эгерде сен дейт комнатаң боюнча эң акылдуу адам сен болсоң,
Komnataң боюнча жашаган жериңде эң акылдуу адам сен болгон болсоң, ана өлгөн күнүң ошол дейт. Неге десе, сен өспөйсүң. Сени өстүрө турган адам жок ал жерде. Демек, биз чөйрөгө караганда, биз баягы чөйрөдө акылдуу адамдарды издешибиз керек. Акылдуу адамдарды. Бирок биз ал нерсеге такыр маани бербейбиз. Бирөөлөр менен жолугушабыз. 20дан 30дан ашык досубуз бар, мисалы үчүн, талпа менен достошуп алганбыз. Талпанын бүт бардыгы өзүбүздө эле. Өзүбүздөн билими төмөндөр, өзүмдө парасаттары эмелер. Мен айттым, мен достошпо деген мааниде айтканым жок. Бирок баягы сапатын айтып атам да. Бирок досторубуздун бардыгы кучка неудачников деп коет го орусча. Мындайча айткандачы, ошондойлорго кошулуп алып, баягы мактанып сүрөткө түшүп жүрөбүз да. Ошон үчүн айтарым, демек адам эң биринчи өзүнөн билимдүү адамды издеп туруш керек. Мисалы үчүн мен өзүм кайсыл бир жерге бара турган болсом, ошол бир айылда болобу, же бир жерде болобу, эң биринчи менин адатым өзүмдөн күчтүү адам издейм. Өзүмдөн күчтүү адам издеймин мен. Бир жерге барсам, мен көбүнчө мисалы үчүн бир айылдын, мисалы үчүн имамы менен таанышам. Айтам, ушул мага бир нерсе үйрөтөбү экен дейм. Бир жерге барсам, ушул акылдуураак экен десе, сразу мен сүйлөгөндөн карап туруп, номерин алам, ушундан балким бир нерсе үйрөнөм деп. Демек, өзүбүздү өнүктүргөнгө эмне кылышыбыз керек? Жапа тырмак аракет кылышыбыз керек. 1993-жылы бүгүнкү күндө мисалы үчүн Корея өнүгүп атат, Корея дүйнөгө мисалы үчүн экспорттоп атат, автоунааларды экспорттоп атат. Мисалы үчүн аябай өнүккөн да, алдыңкы топ мамлекеттердин арасында. 1993-жылы Кореянын 17% адамы эле сабаттуу болгон экен. 17% адамы сабаттуу болгон. Билимдүү болгон. Азыркы күндө Кореянын 93% адамы билимдүү экен. Бүт бардыгы сабаттуу. Бизде тескерисинче, бизде ушунун тескериси. Мисалы үчүн неге десе, бизде көп адамдар саватсыз. Мен уже 11 жыл болуп атат, сабак берип келип атам. Көптөгөн адамдар саватсыз. Жада калса өзүбүздүн кыргыз тилибизди жакшы билбейбиз. Сөздөрдү жакшы билбейбиз. Эми буну менен эмнени айтмакчымын? Көбүнчө бизде билимибиз жок. Үй бүлөбүзгө карасак деле, үй бүлөдө мисалы үчүн көпчүлүктө диплом жок. Үй бүлө мүчөлөрүндө көпчүлүгүбүздө дипломубуз жок. Бардыгыбыз жумушка жараксызбыз. Мындай кара жумуштан башкага жараксызбыз. Көпчүлүгү мисалы үчүн бир диплом керек экен, бир жерге иш керек экен десе, көбүнчө үй бүлөсүндө бардыгында дээрлик диплом жок да, мындай айтканда жогорку билимдүү эме, билимсиз. Ошон үчүн биз көбүнчө кара жумушка жарайбыз. Бирок кара жумуш туугандар, кара жумуш кызмат аткаруу сферасы деп коет. Кызмат аткаруу чөйрөсү, бул кызмат аткаруу чөйрөсү, буну рабский эме деп коет, баягы катмар, рабский слой деп коет буну. Биз кызмат аткаруу тармагында иштей турган болсок, кызмат аткаруу тармагында, бул не кул эле деген сөз. Кызмат аткаруу тармагы эмне деген? Мисалы үчүн кызмат аткаруу тармагы туугандар, бул барып бирөөнүн чачын аласың, мисалы үчүн туурабы? Бирөөнүн бир жумушун бүтүрөсүң. Тейлөө да? Тейлөө, официант болосуң, анан дагы эмне кыласың? Бир жака доставщик болосуң, таксист болосуң. Ушулардын бардыгы тейлөө деп коет буларды. Тейлөө тармагында билимсиз адамдар тейлөө тармагында иштейт. Тилекке каршы биз массовый неде иштеп атабыз? Тейлөө тармагында иштейбиз. Бүгүнкү күндө биздин адамдардын, эркектердин же болбосо жигиттердин максаты не болуп калды? Максаты Америкага барып таксист болуу. Же болбосо Россияга барып таксист болуу да. Биз не болтабыз? Ошон үчүн окушубуз керек. Эми билим дегенде кээ бирлер ойлошу мүмкүн, билим дегенде мен билимди башкача кабыл алам туугандар. Жазып алыңыздар. Билим жазыңыздар. Билим кийин кошуласыздарбы, кошулбайсыздарбы, бирок өзүңүздөр билесиздер. Билим бул маалыматтардын жыйындысы эмес. Аныктама. Билим бул маалыматтардын жыйындысы эмес. Билим бул маалыматтардын жыйындысы эмес. Билим бул тапшырмаларды чечүүчү жана кыйынчылыктардан алып чыгуучу курал. Билим бул эмне экен? Билим бул маалыматтардын жыйындысы эмес. Азыр түшүндүрөм бул эмне дегени. Билим бул маалыматтардын жыйындысы эмес. Билим бул тапшырмаларды чечүүчү жана кыйынчылыктардан алып чыгуучу курал. Мисал үчүн кандай? Маалыматтардын жыйындысы дегенде бизде көбүнчө мисал үчүн баягы көбүнчө пайдасыз билимдер аябай көп.